Экс-президент Алмазбек Атамбаевди Октябрь райондук соту 3 саясатчыга 100 000 сомдон 300 000 сом айып төлөп берүүгө милдеттендирди. Бул туурасында КСПнын маалымат кызматы билдирди. Бүгүн Октябрь райондук соту Атамбаев менен ага тиешелүү делген Апрель телеканалына коюлган доо арызды караган. Эске салсак, Азимбек Бекназаров, Ахматбек Келдибеков жана Кеңешбек Дүйшөбаев экс-президент Алмазбек Атамбаев менен Апрель телеканалынын директору Дмитрий Ложниковдун үстүнөн доо арыз менен кайрылган. Алар экс-президенттин Апрель телеканалына берген маегинен улам сотко кайрылып, 18 миллион сом өндүрүүнү көздөп, доогерлердин ар бири 3 миллион сомдон талап кылган. 8 январь 2019 жылдагы ишеним кат боюнча аракеттенген жоопкер Апрель ЖЧКнын өкүлү Алабушевдун катышуусунда ачык соттук отурумунда доогерлер Келдибеков Ахматбек Келдибековичтен, Бекназаров Азимбек Анаркуловичтен, Дүйшөбаев Кеңешбек Асанбековичтен, жоопкерлер Атамбаев Алмазбек Шаршеновичке жана Апрель ТВ жоопкерчилиги чектелген коомуна карата ар намысты жана кадыр бартты коргоо жөнүндөгү доо арызын карап, Кыргыз Республикасынын Граждандык процесстик кодексинин 198 статьясынан 202, 211 статьяларын жетекчиликке алып сот чечим кылат. Доогерлер Келдибеков Ахматбек Келдибековичтен, Бекназаров Азимбек Анаркуловичтен, Дүйшөбаев Кеңешбек Асанбековичтен, жоопкерлер Атамбаев Алмазбек Шаршеновичке жана Апрель ТВ жоопкерчилиги чектелген коомуна карата ар намысты жана кадыр бартты коргоо жөнүндөгү доо арызы жарым-жартылай канааттандырылсын. Апрель телеканалында 2018 жылдын 10 декабрындагы берилген Атамбаев Алмазбек Шаршеновичтен интервьюсунда төмөнкү маалыматтар Келдибеков Ахматбек Келдибековичтен, Бекназаров Азимбек Анаркуловичтен жана Дүйшөбаев Кеңешбек Асылбековичтен ар намысын жана кадыр баркын кемсинген чындыкка төп келбеген деп табылсын. Келдибеков Ахматбек Келдибеков жөнүндө айтылган ошол эле өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеген, анын мультимиллионер болгон Келдибеков мамлекеттен урдап миллионер болгондордубу, мамлекеттен урдаган акчасын ары бери чачкандарбы, урлар менен ушакчылар. Дүйшөбаев Кеңешбек Асанбеков жөнүндө тамекиге, пирожкиге акча сурап жүргөн Дүйшөбаев бир тарапта күнөөсүз балдар өлүп атса, Апрель окуясында, июль окуясында бир тарапта Дүйшөбаев окшогондор мультимиллионер болдубу? Ыплас адамдар элге кыйынчылык Дүйшөбаевдер менен мындай пайдасын көрөт да акчасын табат. Бекназаров Азимбек Анаркулов жөнүндө Азимбектер кузгундарга окшош да куркулдап элге кыйынчылык Азимбектер менен пайдасын көрөт да акчасын табат. Атамбаев Алмазбек Шаршеновичтен Келдибеков Ахматбек Келдибековичтин пайдасына 100 000 сом, Бекназаров Азимбек Анаркуловичтин пайдасына 100 000 сом, Дүйшөбаев Кеңешбек Асанбековичтин пайдасына 100 000 сом моралдык зыян өндүрүлсүн. Апрель телеканалы чечимин күчүнө киргенден баштап 10 күндүн ичинде 2018 жылдын 10 декабрындагы берилген Атамбаев Алмазбек Шаршеновичтин интервьюсунда Келдибеков Ахматбек Келдибековичтен, Бекназаров Азимбек Анаркуловичтен, Дүйшөбаев Кеңешбек Асанбековичтен ар намысын жана кадыр баркын кемситкен маалыматты төгүнгө, башкача айтканда опровержение чыгарууга маалымдоо милдеттендирилсин. Атамбаев Алмазбек Шаршеновичтен жана Апрель ТВ жоопкерчилиги чектелген коомунан жалпы тилектеш Келдибеков Ахматбек Келдибековичтен, Бекназаров Азимбек Анаркуловичтен, Дүйшөбаев Кеңешбек Асанбековичтен төлөнгөн мамлекеттик алымдын суммасы болгон 4200 сом өндүрүлсүн. Доо арыздын калган бөлүгү канааттандырылып калтырылсын. Чечимге наразы тарап Бишкек шаардык сотуна 30 күндүн ичинде апелляциялык иретте арыз келтирүүгө болот. Урматтуу тараптар, чечим түшүнүктүүбү? Даттануу боюнча маселени билесиздер. Бул чечим чыккан күндөн баштап 30 күндүн ичинде апелляциялык даттануу келтирсеңиздер болот, наразы тарап. Ал эми бул чечимди толук варианты 5 күндүн ичинде сиздерге даярдап берем. Келип алып кетсеңиздер болот. Эгер почта аркылуу жөнөтүп десеңиздер, почта аркылуу жөнөтүп беребиз. Урматтуу тараптар, анда алып кетесиздер. Мындан ары соттук заседание жабык деп жарыяланат. Келгениңиздерге рахмат, жакшылыгыңыздар.